Балык чарбасы менен алектенген ишкерлер Айыл чарба министрлиги менен тармактын күнгөй тескейин талкуулоо үчүн чогулушту. Көп жылдан бери дал ушул багытта иш алып барып келаткан Асан Жапаев балыкка тоютту чет өлкөлөрдө сатып алып жатканын негизги көйгөй катары белгилейт. Чет өлкөдөн алып келгенде өзүңөр билесиздер, уже өзүнөн өзү баасы кымбат болот. Алганга мүмкүнчүлүк кичине кыйын болуп атат да майда дыйкандарга. Ошол жагынан ошол эме болуп атат, тем более чет өлкөдөн бир вагонго туралап туруп берет. Же чоң бир машинеге туралап бербесе мындай 5 тонна, 1 тонна деген алып келе албайбыз. Ошол жагынан биз жана кустардын малак кустарын деп атпайбыз, ошол баарыбыз уюшуп бир кооператив уюштурабыз, бирдеме ошо бирикме уюштуруп алып туруп, негизи ошону чогуу албасак, алганга кыйынчылык болуп атат. Айрым ишкерлер балык чарбасын түптөп жаткан учурда көп эрежелерди эске алышпайт. Бул да негизги көйгөй катары айтылып келатат. Көлмөнүн курулушу жана санитардык талаптар сакталбагандыктан маселе жаралат. Жеке менчик жана кичинекей чарбалар бүгүнкү күндө ветеринариянын эрежесин көп сактабайт, себептегенде билишпейт кандай алып барыш керек деп. Ал боюнча семинарларды уюштуруп жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө ошол эле ФАО менен Айыл чарба министрлиги эрежени иштеп чыгып атабыз. Тартипти кандай кармаш керек деп Кыргыз Республикасынын кабинет министри менен бекилгенден кийин ал токтомду биз окууларды жүргүзөбүз. Биргелешип ветеринардык мекемелер менен элге жеткизип беребиз. Кыргызстанда балыкты өндүрүүнүн көлөмү жылдан жылга жогорулап келатат. Маселен, былтыр 10 000 тоннадан ашуун балык сатыкка чыгарылса, анын тең жарымы экспорттолгон. Айыл чарба министрлиги азык-түлүк маселесин эске алганда жогорудагы көлөмдү аз деп эсептейт. Адам бир жыл ичинде 9,5 килограммдан кем эмес балык жеши керек. Кыргызстан өзүн өзү толук камсыз кылыш үчүн бир жылга 50 000 тонна балык өндүрүшү зарыл. 2019 жылы 2034 тонна балык продукциясы экспорттолгон. 2020 жылы болсо 3124 тонна экспорттолгон. Ал эми 21 жылы болсо 5000 тоннадан ашык балык продукциясы экспорттолду. Бул эмнени көрсөтөт? Бул жылдан жылга Кыргызстандын балык чарбасынын экспорттук потенциалынын көтөрүлүп аткандыгы. Бирок мен айтып коюшум керек, биздин кыргызстандыктардын физиологиялык нормадагы талаптарга жеткидей көлөмдө өндүрүш үчүн бизге 50 000 тонна балык продукциясы керек. Ал эми биздин Кыргызстандагы болгон көлмө, көлчөлөр жана сууларды эсептегенибизде биз 100-150 000 тонна балык продукциясын кенен өндүргөнгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бириккен Улуттар уюму 2022 жылды эл аралык балык чарба жылы деп жарыялаган. Уюмдун башкы ассамблеясы дүйнөнү бул багытта иш алып барган чарба ээлерине көмөк көрсөтүүгө чакырган. Мы работаем тесно с илимий багытта да иш алып баруу маанилүү. Жогорку окуу жайлары менен кызматташып жатабыз. Алгачкы жолу агрардык университетте ихтиология жана балыкчылык боюнча атайын окутуу уюштурдук. Соңку жылдары балык өстүрүү менен алектенген ишкерлер ачык иш алып барууга өтүүдө. Жалпы өлкө боюнча 194 балык чарбасы катталган. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.